Эми парламент депутаттарына кайрылган жарандар арыз могун жазуу жүзүндө гана эмес, озеки түрдө да билдирүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев жаңыдан ишке кирген коомдук кабылдама менен таанышып, алгачкы келген жарандардын кайрылууларын жеке өзү угуп чыкты. Эми депутат немеңиз тандаңыз. Бул жака сүйлөйбүз голосовой. Биз пригородный айдындагы эң негизги биринчи көйгөй бизге газ маселеси. Мындан ары жогорку кеңешке кайрылган жарандардын арыздары толугу менен санариптик форматта кабыл алынат. Кагаз көтөрүп же кол менен жазып убара болуунун зарылдыгы жок. Жарандар көйгөйүн ОЗК айтып беришет. Ал эми жасалма интеллектте негизделген система аны автоматтык түрдө текстке айдандырып, дароо каттап тиешелүү депутатка жөнөтөт. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн кайрылууну угуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Сиз айткандай баары жазылыптыр. Искусственный интеллект анча-мынча каталарды оңдоп, кайра түздөп, баардыгын өзү жазып коет. Мисалы 2-3 сөздү бир сөйлөп койсоңуз, 2-3 сөздү керек болсо тууралап жазып бере турган системада турабы? Ушундай экен. Эми ошо макул болсоңуз кол коесуз да. Заявлениеңиз кабыл алынды. Эми бул түздөн-түз мага ушундай планшетке мага эле келет. Анан мен тийиштүү тапшырмаларды берем. Бул маанилүү долбоор жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиевдин демилгеси менен ишке ашырылды. Заманбап санариптик системанын киргизилиши жарандардын кайрылууларын ыкчам жана тап иштеп чыгууга кеңири жол ачып, тейлөөнүн сапатын жаңы деңгээлге көтөрөт. Мындан тышкары бул чечим коомдук кабылдаманын кызматкерлеринин ишин жеңилдетип, жүктөмдү азайтуу менен бирге жарандар менен мамлекеттин ортосундагы байланыштын эффективдүүлүгүн арттырууга өбөлгө түзөт. Аябай жакшы болуптур. Биз ойдогудай, биз каалагандай ошол энелер үчүн өзүнчө бөлмө, балдар ойной турган өзүнчө бөлмө, эң негизгиси жарандарга эң жеңилдик түзүлүп, жарандарыбыз кадимкидей эле онлайн уже берип калыптыр. Элди жакшы кабыл алып бериңиздер. Эң негизгиси эл ыраазы болуп кетсин. Сиздер эми балдар айран, силерге рахмат. Жакшы программаны түзүп бердиңер. Искусственный интеллекти болгондо дагы бул искусственный интеллект кыргыздардын искусственный интеллекти. Бул башка мамлекетте эмес, биздин өзүбүздүн балдар түзгөн искусственный интеллект. Аты ошол айран деп аташыптыр. Эң негизгиси эми биздин жанагы мырза менен айым дагы, алар дагы ушул кыргыздын базасына отурат. Ошондо мен ойлойм толук түрдө Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүгү түзүлдү деп айтсак болот да. Кыргызстанда өзүнүн искусственный интеллекти иштей баштады деп айтсак болот. Теперь каждый гражданин может подать свое обращение на 2 языках, на русском и кыргызском, и наше уникальное ядро Айран распознает и преобразует всю речь и все обращение в официальный документ. Также документ сразу попадет коллегам Жогорку Кеңеш, каждому депутату, и удобство системы в том, что каждое обращение, оно сразу идет до конкретного депутата. Мурдараак парламенттин коомдук кабылдамасынын шарттары бүгүнкүдөй деңгээлде маселе. Тар бөлмөдө жарандар кагаз каттарын тапшырып, аны каттоо жана көйгөйлөрүн узак убакыт бою кол менен жазуу көп убакытты талап кылчу. Бүгүн болсо абал түк тамырынан өзгөрдү. Мыйзам чыгаруу бийлигине кайрылган балалуу энелер үчүн атайын бөлмөдө каралды. Кайрылуу болгон балдар келсе энеси менен келип. Сөз бар. Отургузуп, баланы алмаштырып, эмизип, салып, анан жакка чыкса болот да. Ошол эле рассказкалар бар. Суу ичсе болот экен. Биякта бизге китептер алып бергенбиз. Каласа китептерди окуп. Китептерди алып салып, ошондой эле кыргыз тилин кыргызча сүйлөйбүз. Коомдук кабылдамадагы жамылануулар жарандардын жогорку баасына татыды. Алар өз кайрылууларын тиешелүү депутаттарга ыкчам жана так жеткирүүгө шарт түзүлгөнүнө ыраазы экенин билдиришти. Бүгүнкү күнгө чейин негизи кайрылып келгенбиз, кагаз түрүндө кайрылчубуз. Ал эми бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү бул акыркы технологиянын жетишкендиги, санариптештирүү бардыгы өзүң элдин үнүн, элдин көйгөйүн уга турган бир жакшы мындай жөрөлгө болуптур. Бул жерде жасалма интеллект деп өзүнчө берилгендиги аябай жакшы экен. Жасалма интеллектти карап, оңдой турган жерлерин дагы оңдоп, анан акырында кол коюп, чын мындай өзүң канаттанат экенсиң. Ал жерде баягы биз бир сөздү 5-6 жолу кайталап койгон учурда жасалма интеллект деген бир мындай 4-5 абзац менен оюңду жеткиргенге мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бул да болсо ушул жетишкендиктердин бири дейм. Эл үчүн кызмат кыла берсин, эң жакшы бул дагы игиликтердин бири.
Статистикалык маалыматтарга карасак, 7-нчи чакырыштагы депутаттарга 4-нчү сессия аралыгында 11145 кайрылуу келген. Алардын 1200-гө жакыны электрондук почта аркылуу кайрылгандар. Күн сайын тиешелүү кызматкерлер 200дөй катты кабыл алышат. Азыр эң негизги бул адамдарга ыңгайлуу жагы, келесиң, спокойно отурасың, өзүңдүн көйгөйүңдү айтып толук жеткире алсаң болот экен да. Сөздөрдүн бүт баарын катар менен пландаштырып, жазып, сонун кылып берет экен. Анысы да жакты да. Эми ал нерсе эмне үчүн? Ал нерсе мисалы кээ адамдар келгенде ар кандай эмедей адамдар келип калат, ошол убакта ошол адамдын оюн толук жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар экен да. Заманбап мүмкүнчүлүктөр көйгөйлөрдү чечүү процессин жеңилдетип, жарандар менен парламенттин ортосундагы байланышты мурдагыдан да ыкчам жана натыйжалуу кылууга өбөлгө жаратат. Бул жарандарга ыңгайлуу жана жеткиликтүү кызмат көрсөтүүгө багытталган чоң кадам десек болот.